Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizler men Muhteg Arstanbek сұрадыңыздар жооп берем рубрикасында. Бүгін Кежистан деген біздің көрерменіміз бар екен. Бұл ушул каналдардын аттары го. Жана биз суроосунун мааниси биз үчүн олуттуу болгондуктан, жана башкаларга да ушул суроого алына турган жооп маанилүү болооруна ишенип, жооп берүүнү туура көрдүк. Ошондуктан дит коюп, көңүл буруп карап туруңуздар. Балким биздин берген жооптон сиздерге бир ой, балким бир жаңылык, балким бир пикир пайда болор. Анда кеттик. Ассаламу алейкум агай дейт. Алейкум ассалам. Мен 29 жаштамын. Бойдокмун. Өзүм намаз окуйм. Куран жаттаганмын. Кыздарга сүйлөй бербейм. Өзү намаз окуган кызга үйлөнөйүн деген элем, бирок аларга сүйлөш өтө кыйын болуп атат. Намаз окубаган кызга үйлөнсөм боло береби дейт. Өзү намаз окуган жигит 29 жашта. 29 жаштагы жигитке бул суроо өтө олуттуу суроо. Анткени 18 жаштагы үйлөнө турган жигит, көрдүңүздөр, ал башка нерсени ойлойт. Кыз тандаганда, аял жубай тандаганда 29 жаштагы бала башка критерийлерди карайт. Бирок сиз, мен туура түшүнсөм, намаз окубаган бир кызды жакшы көрөт окшойсуз да. Мына ошондон улам сурап атсаңыз керек. Билесизби, намаз окуган эмне бул? Бул имандын белгиси. Намаз окуган кыз демек имандуу деп эсептелет. Бирок адеби барбы, бул чоң маселе. Кандай үйдө чоңойгон, бул башка маселе. Ким тарбиялаган, башка маселе. Ал үйдө ким шеф болгон, бул башка маселе. Кандай тамак менен багылган ал кыз, бул башка маселе. Кандай тарбия алган, бул башка маселе. Бүгүн Кудайга шүгүр, көптөгөн кыздарыбыз намаз окуйт, жолук салынган. Бирок ошол эле учурда көптөгөн кыздарыбыз намаз окуп, жолук салынып, сакалчан жигиттерибизге тийген кыздарыбыз ажырашып жатат. Эмнеге? Ыйманы башка, адеп башка маселе. Ошол эле учурда намаз окубайт, бирок өтө адептүү, өтө мындай түптүү, белгилүү үйдөн чыккан, атасынын тарбиясын көргөн кыздар бар. Турмушка чыгып бактылуу тынып отурат. Алардын да көпчүлүгү бара-бара намаз окуп калып атат. Намазында бекем кыздардан болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, биринчи кезекте турмушта кыздардын албетте иманына карашыбыз керек. Албетте. Жана ошол имандан чыккан адебине карашыбыз керек. Намаз окубаган кызга үйлөнүш болсо, анда көңүл бура турган жери жана биз жогоруда айткандай. Эң биринчиси, сизге тиерден мурда мен үйлөнөм эгерде намаз окуйсуң деген шартты койсоңуз, макул болсо бул жакшы болот. Бул биринчиси. Мындайлар да өтө көп. Сизге чоң бир сооп менен келет турмушка. Экинчиси, үйүндө атасы башкарган кыз болсо, атасы адилет жашаган киши болсо, жана асал тамак менен баккан ата болсо. Мына ушул сизге аябай. Эми мына ушул кыздын сулуулугу дагы болсо, байлыгы дагы болсо, ата теги дагы сонун болсо, анда сизге бул Аллахтын бир белеги болуп эсептелет. Ага турмуш сиз үчүн, ага турмуш кылуу сиз үчүн бир чоң жакшылык болот. Жана буга сиз умтулуңуз. Аллах субханаху ва таала сизге ошондой бир жакшылыгын берген болсун. Өзүңүз намаз окуйм деп атасыз. Намазыңыз үчүн балким ушул нерсе, Куран жаттаганыңыз үчүн балким ушул нерсе сизге белек болуп жүрүшү мүмкүн. Негизгиси, Куран жаттаган жигиттердин алдында бир оор милдет бар. Өзүнүн кем болбогон уулдарды чыгарып коюу милдети бар. Мына ошону ким сизге тарбиялап берет? Ким сизге ошондой хафиздерди тарбиялап берет? Ким аларды сиздей кылып берет? Ошону ойлонушуңуз керек. Мына ошондой туугандар. Бүгүн биз Кежистан деген аккаунттан келген суроого жооп бердик. Биздин берген жообубуз жетишерлик болбосо, балким сиздерде да кандай ой пикирлер болсо, ылдыйна комментарийге жазсаңыздар, балким ушу биздин көрөрманыбызга пайдасы тиер иншаллах. Жана бүгүнкү биздин берген жообубуз дагы кимге жаккан болсо, же болбосо кимге башка бирөөгө пайдасы тийип калаарына ишенсе, бөлүшүп коюңуздар. Жана кимдерде суроо болсо, бизге кайрылыңыздар, жооп беребиз иншаллах. Саламу алейкум.